Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн жамбаш муундун артрозу тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Артроз деген кемирчектин жешилгени. Эгерде жамбаш муунду ала турган болсок, бул таз менен бул сан сөөгүнүн ортосунда болгон кемирчектин жешилиши. Негизи бул мындай шар муунуда эсептелет. Биякта 6 кыймыл бар. Анан жаңы ооруп баштаганда билинбей деле оорушу мүмкүн. Кээде ооруп, бир аз кыймылдагандан кийин нагрузка токтотуп койгондон кийин кайра эле ооруганы басылып калат. Бирок ушул деңгээли көбөйгөн сайын, күчөгөн сайын бул ооруганы андан да катуу козгой баштайт. Анан ушул муундун кыймылдаганы чектеле баштайт. Айлантканда, алдыга артка бүккөндө ушул мууну аягына чейин бүгүлбөй калат. Сөзсүз түрдө башка бут менен салыштырабыз. Эгерде мууну катуу эле чектеле турган болсо, анда сөзсүз түрдө рентгенге тартып, рентгенден канча чий деңгээлин болгон экенин көрөбүз. Эгерде сиздин муунуңуз ооруп баштаса, анда көпкө чейин созбой башынан эле ортопедке же болбосо жашаган жериңизде поликлиникада дарыгерлерге кайрылыңыз.